Биз айткандан мамлекет жыйынтык чыгыш керек. Аткаруу бийлиги. Жок дегенде ушул элдин нааразычылыктарын эске алуу менен мамиле кылышыбыз керек. Биздин ар бир айтып аткан сөзүбүздү элдин үнүн популист катары кабыл алсак, анда кандай болот? Кече жакында мен өзүм да айттым эле, мен буга чейин дагы иштеп кеткен адам катары 10 айды көп деп айттым эле. Бул менин айткан оюм эмес, бул мен элдин айткан оюн айтып атам. Анын ичинде мен өзүм дагы оюм туура келген үчүн элге ошол маселени аткаруу бийлигине жеткирип атам. Мен айтайын деп атканым, урматтуу туугандар, эч убакта биз этикадан чыкпасак. Мен бир дагы жолу депутаттын сөзүн айтканын уккан жокмун, ушул жерде отурган 87 депутаттын. Бирөөсү дагы бийлик аткаруучулар акмаксыңар деп айткан жокпуз. Элди ойлобогон бийлик болдуңар деп айткан жокпуз. Да, иштеген жерде кемчилик болот, болбой койбойт. Ошол кемчиликтерди түзөп коелу деген гана тарис. И не более того. Бийлик бутактардын ортосунда сөзсүз сый болуш керек, сыйга сый, сыраяка бал дейт. Бир депутаттын сүйлөгөнүндай одоно сындоо бул аброй алып келбейт. Себеби депутат бул элдин өкүлү, депутаттын микрофону бар, ошон үчүн депутатка эл 5 жыл мандатты берди. Айт де көйгөйдү көтөр деп. Биз аткаруу бийлигин бардык маселелерде колдоп келип атабыз. Зарыл мыйзамдарды кабыл алып берип атабыз. Ошол учурда депутаттык корпусту, парламентти дагы аткаруу бийлиги тарабынан сый мамиле болуш керек. Биз мындай эч кандай талаш тартышууга эмес, биздин бардыгыбыздын көздөгөнүбүз мамлекетте ынтымак, ырыс береке, элибиздин бакубат жашоосу. Ошон үчүн мен ойлойм, аткаруу бийлиги дагы ушул сөздөрдөн жыйынтык чыгарат деп. Жаңы биринчи ант берген күнү мен барып депутаттардан сурандым эле. Аны көпчүлүгүңүздөр деле көрсөңүздөр керек эле. Сурандым эле. Бир элдер чыгып, бир 100 киши, 200 киши чыгып эле бир маселени көтөрүп эле кыйкырып калса эле, чуркап келип эле микрофонду ээлей калып туруп, эптеп ошол теманы айтып, анан элге жакшы көрүнүп калыш керек да. Шайлоочуларына же элге жакшы көрүнүп. Ал маселе туурабы, туура эмеспи, мамлекет үчүн пайдабы, зыянбы, ал уруп ойнобойт да. Келип эле кыйкырыш керек. Жок, 3 айга кылгыла, 2 айга кылгыла, калтыргыла, анан мындай, анан акмаксыңар, эл душманысыңар деп. Как будто он элдин адамы, а биз элдин душманы мамлекет. Ошон үчүн дагы бир жолу депутаттардан суранып кетет элем. Любой нерсени көтөрөрдө терең талдап алып, изилдеп алып, жет өлчөп бир кесип, мамлекетке пайдасы кандай, элге пайдасы кандай, анан ошо биз туура эмес жасап атса мамлекет, анда мен эч кимди кыйкырба деп айтпайм. Мен да депутат болгом 2 жолу. Мен никогда чыгып алып микрофонго популисттик менен кыйкырчу эмес элем, уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп далилдеп алып туруп, анан элге каршы келге турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да. Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогултуп, депутаттын укугу бар, келгилер деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп, анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жакка отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин анан микрофонго барып анан айтса жарашат да. Ошон үчүн депутаттардан дагы суранам.